be a man, I gotta find him now, I gotta be. Саламатсыздарбы достор. Мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Бүгүн мени сыймык үйүнө конокко чакырып, атактуу өзүнүн кухнясына чакырды. Бул жер мен айткандай тарыхый жер. Октябрь революциясынын негизги штабтарынын бири. Бул жерде өзүнүн жалын Ленин броневиктен сүйлөгөндөй эле сыймык жалындуу сөздөр менен элди көтөрүп, узурпацияга, жеке бийликти орнотконго каршы элди көтөрө алды, элдин көңүлүн тапты. Ошондо эч ким ушул кухнядан башталган иш тарыхый мааниге болот десе эч ким ишенбейт эле. Бийликтин пропагандисттери сыймык элиталык квартирада жашап атат деп айтчу эле. Мына мен бүгүн келип көрүп атырам. Кадимки эле эконом класстагы квартира экен. Мына бурч сыймыктын студиясы. Мына батарея статистин ордунда. Мына отуруп сүйлөгөн жери. Андан бул жерге эле келсең спальня мешок. Кээ-бир убакта ушул жерде эле эс алып, ушул жерден эле мындай сүйлөгөн экен. Сигареттер, пропагандисттер бийликтики айткан ушул сигарети со сигарет эмес, бир нерсени чегип сүйлөп атат деп айтышкан. Мен бүгүн өзүм чекпесем дагы бул сигаретти көрөйүн деп атам. Кыскасы, сыймык акыркы соңку Кыргызстан тарыхында эң маанилүү ролду ойногон инсан. Мен чын айтсам ишенген эмесмин. Сыймык бир нече жолу келип мага өзүнүн грандиоздуу пландарын айтканда мен авантюрага деп ишенген эмесмин, бирок ушул жылдын жазынан баштап 100 000 деген адамдар колдоп анын идеясын жактырып чыгышты. Анан ошондо бул иш аяк олуттуу жыйынтык менен бүтөт да деп сыймык бул кыргыз саясатындагы феномен деп айткан жерим бар эле. Бүгүн атайын сыймык ошол кухняга чакырып, балким мен жаңылышкандыгымды билсин деген пландагы үйүнө чакырды. Мен жок, өмүрбек агай, эч эме жок. Биз үй-бүлөбүз менен өмүр бою ата мекенге шайлаганбыз. Айтпадым белесизби? Өмүр бою ачык шайлап жүрмүшпү, ата мекенге шайлап жүрмүш. Эми сизди авангард саясатчы деп баштан баштап баары тааныбыз. Сиз мага көп акыл насаат айттыңыз, ушул боюнча кандай эмне кылыш керек, акыл насаатыңыз мыкты. Ошо студияга чакыргам сизди. Келип сизде ич тарлык жок экен да, ич тарлык көрө албастык. Эми бул студияны тарыхый жер дегенден кийин бүткүл кыргызстандыктар мындай көрүп билип койгону жакшы да, аки-чикисине чейинчи. Мен мындай тарыхый жерде турганыма бир чети кубанып турам. Рахмат, Өмүрбек. Анан тарых жасаган адамдардын жашоосунун ар бир өзгөчөлүктөр абдан маанилүү. Жок, мен өзүмдүн үйүм бар, бирок аякта семья турат да. Бул генштаб сыяктуу да. Түшүнүңүзбү? Бул офис сыяктуу үй да. Бирок мен биякта эле турам өзү. Бирок офис сыяктуу үй да. Дата көп балдар менен жүрдүк, мындай көптөгөн кишилер келип кетти. Көптөгөн кишилер акыл насаатын айтып кетти. Анан сиздин офиске барып, мына кышта барып кандай кылышым керек, кандай деп сиз мага көп акыл насааттарыңызды айттыңыз. Мындай эч тарланбай, эчтеке эметпей, давай сен ушуну мындай депчи. Анан мына сиз дагы депутатский мандат алдыңыз. Сизди куттуктайбыз.
Ошо депутат мандат алганда ушу бир чайга чакырып коеюн дегем. Ооба. Чайпейт я просто. Бул баягы Бүт бар кошулат да. белгилүү чай да сен камеранын алдында отуруп шор ичип коюп сүйлөгөн чай экен. Өзүнүн рецепт менен Да, бүт кошулат да, бүт. Мына, мисалы, мындай болсо, мындан кичине кошулат, мындан кошулат, мындан бул облепиха. Облепихадан анан бир мындай анан мынча жана барский чай болуп калат, жана кофейнядагычы. Бизде эми окумуш жашап кетсек болот да, просто не айтабыз, болот го бар,